11 каналында соңку жаңылыктар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн жаңылыктары. Баткенде чек-арага жакын аймакта Өзбекстан аскердик машыгууларын өткөрүп жатат. Жергиликтүү тургундар буга байланыштуу кооптонуу билдиришүүдө, бирок Баткендеги облуу акимчилик буга негиз жок экенин айтат. Ал арада Борбор Азия аймагында теракт коркунучу эскертилди. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаменти кечээ билдирүү жасады. Экстремисттер өзгөчө Европага кол салууга кызыктар экенин айтылды. Жана да жогорку кеңеште Кытай жарандары кыргыз тилин үйрөнүүсү керек деген талап айтылды. Депутаттар ошондой эле Кытай жарандарына Кыргызстанда жашап турууга укук берген документ массалап берилип атканына тынчсызданышты. Алдыда булар туурасында кийинирээк мен Айзат Атамбекова айтып берем. Саламатсыздарбы? Баткендеги Кадамжай районундагы чек-ара аймакта Өзбекстандын тик учактары жана аскердик танкалары жүргөндүгү маалымдалды. Кайтпас айылынын тургундары андан кооптонуп жатышкандыктарын жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына бирине кабарлан ачкан. Баткен облустук акимчилиги укук тартип коопсуздук жана өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башкы адиси Учкун Жоробаев 11-ге билдиргендей, Өзбекстандын Риштан аймагында 4 күндүк окуу жүрүп жатат, бирок аскердик машыгуулар Кыргызстан аймагына жакын жерде эмес жана мындан саясат издөөнүн кереги жок дешет өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн. Коңшу өлкөнүн аскердик машыгуулары качан жыйынтыкталат, ачыкталган жок. Теманы улай Тажикстандын ички иштер министрлиги Баткенде баңгизатса атты деп шектелген тажик жараны милиция офицер экени тастыкталды. Шектүү адам тартип сакчыларынын аброюна шек келтиргени үчүн Тажик ички иштер курамынан 2016 жылдын 19 февралында эле иштен алынган экен. 1 мартта Баткендеги Жаштык айылында баңгизат жүгүртүүгө шектелип, Тажикстандын милиция кызматкери кармалганы кабарланган эле. Шектүүнүн машинеси тинтүүдө 36 килограмм гашиш, ооган чарсы табылган болчу. Аймак жаңылыктарынан эми Борбордогу жашоого өтсөк, бүгүн Бишкекте Ак үй алдында кыргызстандык укук коргоочулар митингге чыгышты. Аялдарга карата өлкөдө өкүм сүрүп жаткан зомбулукка бийлик кайдыгерлик кылып жатат дешет жергиликтүү укук коргоочулар. Алардын акциясынан 20 чакты адам чогулуп, зомбулукка жол жок урандары айтылып, эң башкы талап катары сексуалдык зомбулукка бөгөт коюу талабы коюлду. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Эл аралык коомдук коопсуздук изилдөөлөрү боюнча 2015 жылы ар бир 6 аял уурталып күч менен үй бүлө курууга мажбур болгон. Ал эми ар бир 25 аял кандайдыр бир зомбулукка дуушар болгондугу айтылууда. Статистикалык маалыматтарга ылайык, жабыр тарткан аялдардын 88%-нан көбүрөгү укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Когда мы сегодня вышли и говорим о том, что Бүгүн биз чыгып, сот системасын реформалоо жөнүндө айтканыбыз чындап эле кепилдик жана коопсуздук болуп саналат. Эмнегедир кыз келиндер алсыз болушат. Ошондуктан аял же эркек, чоң эне жана чоң ата дебей баарын кол тийбестикке акысы бар. Жана эч ким алардын жеке жашоосуна кийлишүүгө акысы жок. Биз мындан ары унчукпай кое албайбыз. Биздин адамдык кадыр-баркыбызды коргогон система жок жана келечек үчүн үмүтүбүз дагы калбады. Аялдар дайыма турмушта баштан сезип, биринчи болуп ар кандай кризиске туруштук бере алат. Бирок зордук, зомбулук менен мыйзамсыздык болгон жерде жөн эле кол кошуруп тура албайт. Мындай кайрылуу менен тынч митингдин уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоочу кыймылы жана Репаблик гезитинин жамааты митингге чыкты. Алар жарандар жана укук коргоочуларды аял лидерлеринин жана адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн өтүнүч кагазга кол коюуга чакырды. Укук коргоо кыймылынын төрагасы Төлөкан Исмаилова мындай иш-аракеттер ар бир айдын 4-күнүндө боло тургандыгын билдирди. Гүлүм Эркинбек кызы, Исмат Ибрагимов, 11 каналы. 11 каналында эми эл аралык темада АКШ мамлекеттик департаменти Борбор Азия аймагында теракттарды уюштуруу коркунучу бар экендигин эскертти. Ага ылайык Өзбекстандын ислам кыймылы Аль-Каида Ислам Жихад союзу мурункудай эле аймакта активдүү иш-аракеттер жүргүзүүдө. Бул экстремисттик топтор антиамерикалык маанайда жана алар АКШнын кызыкчылыктарын бутага алышы мүмкүн делет бул тууралуу билдирүүдө. Ошондой эле АКШнын мамлекеттик департаменти теракттык кол салуулар жакынкы чыгыш, Түндүк Африка, Европа жана Азияда болуш мүмкүндүгүн эскертти. Учурда мигранттар каптап жаткан Европада теракт коркунучу башка аймактарга караганда көбүрөөк экенин баса белгиленди. Эске салсак, террордук актылар тууралуу мындай мазмунда эскертүүлөр АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан 2015 жылы июль айында берилген эле.
Ал арада Орусия АКШнын санкцияларына карата жооп узатты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШ санкцияларынын келечеги жок жана Москва өз кызыкчылыгына ылайык буга карата жооп кыла алат деди. Орусия бул санкциялар Украинада кырдаалды жөнгө сала албайт, бирок Орус-Америка алакасында олуттуу таасирин тийгизерин эскертти. Буга чейин Обама АКШ Орусияга карата экономикалык санкцияларын дагы бир жылга узартып жаткандыгын жар салган. Евро биримдик өлкөлөрү санкциялардын узартылышы боюнча бир чечимге келе элек. Донбасстагы куралдуу жаңжалдардан улам 9 миңден ашык адам каза таап, 21 миңдей адам соңку 2 жылда ар кандай жараат алышты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун жаңы докладында айтылат. Доклад бейшемби күнү Женевада жарыяланды. Кененирээк кийинки сюжетте. Донбасстагы чыр-чатакта карапайым элдердин арасындагы курмандыктардын азайышына карабастан, чыр-чатак адамдардын үмүтсүз жана бөлүнүү сезимин жаратууда. Бул тууралуу Украинадагы кырдаал боюнча жаңы буунун докладында айтылат. 1 мартта Украинанын чыгышындагы чыр-чатак зонасында 9187 адам каза тапты. 21085 жаракат алды. Бул 2014 жылдын апрель айынан баштап саналган. Ошондо каза тапкан жана жарадар болгондордун жалпы саны 30272 адамга жетет. Алар карапайым элдер жана аскерлер. Адам укуктары эки тараптан тең бузулуп келет дейт буунун өкүлү Джанни Магазени. Куралдуу топтор тарабынан көзөмөлдөнгөн аймактарга сотко чейинки кармалган адамдардын абалдарынын өзгөчө кооптонууну жаратат. Бизде Украинанын өкмөтү тарабынан көзөмөлдөнгөн аймактарга жетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Докладта биз кийлигишип мындай адамдардын абалдарын жакшыртуу аракеттерин кылган жагдайларга кыйноо жана адамгерчиликсиз мамиле болгон учурларды мисал келтирет. Биз куралдуу топтор тарабындагы аймактарда мындай иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгүбүздөн айрылганбыз. Ошол үчүн биз жаман кырдаалды күтсөк болот. Буу Крымда адам укуктары оор жагдайда экенин белгилейт. Митингтерге катышкан Крым татарлары куугунтукка дуушар болууда. Бул элдин өкүлдөрү митингден тышкары терроризм айыбы менен камакка алынууда. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кайрадан жергиликтүү темада Жогорку Кеңеште Кыргызстанга келген Кытай жарандарынын кыргыз тилин үйрөнүүгө милдеттендирүү керектиги айтылды. Кытай жарандарына байланыштуу маселени Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев көтөрдү. Бокоев ошондой эле 1500 Кытай жарандарына Кыргызстанда жашап туруу укугун берген каттоо кызматын тескеди. Депутат өкмөттө каттоо кызматынын Кытай жарандарына карата лаялдуулугун текшерүүнү тапшырды. Көрсөтүүбүздү улантабыз, бир аздан кийин сиздер. Казакстанда кыйноо күч. Amnesty International Казакстан түрмөлөрүндөгү кыйноолорду сындады. Кыргызстанда илимге белгисиз жылан табылганын батыш басылмалары жазып чыкты. Илимий экспедиция мындан 3 жыл мурун алайга болгону аныкталды. Жана Бишкекте студенттер 3 метрлик калпак жасап, аны Гиннеске киргизүүгө аракет кылышууда. Калпактын ачылыш аземи эртең 5 мартта Борбордо өтөрү күтүлүүдө. Мына ушулардан кабардар болосуздар. Борбор Азия жаңылыктарынан баштайбыз. Amnesty International Казакстан түрмөлөрүндөгү кыйноолорду сындады. Казак өкмөтү абактарда кыйноо колдонуп жаткан тартип сакчыларынын үстүнөн түшүп жаткан арыздарын тиешелүү түрдө теребей жатат дейт уюм. Amnesty International казак түрмөлөрүндөгү кыйноолорго байланыштуу жыл сайын жүздөгөн даттануулар келерин айтат. Бул боюнча эл аралык уюмдун доклады 3 мартта жарыяланды. Эми кезек студиянын коногунда бүгүн бизде мейманда Акыйкатчы институтунун өкүлү Гүлзина Асаналиева. Талкуулай турган темабыз аскерде коопсуздук маселеси. Саламатсызбы, Гүлзина? Соңку убакта Кыргыз армиясында белгисиз жагдайда жана ар кандай кокустуктарда каза тапкан аскерлер көп болууда. Акыйкатчы институтунда аскерлердин укугун коргой турган жаңы бөлүм ачылып атат. Эмне себептен айтып түшүндүрүп кетесизби? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоо маселеси бүгүнкү күндө бир топ чоң көйгөйлөрдү жаратып атат. Анан биздин Акыйкатчы институт тарабынан бизге түшкөн арыздардын жана маалымат каражаттарда чыккан маалыматтар боюнча ушу аскер кызматын өтүп аткан биздин жарандардын укугунун бузулушунун учурлары көп кездешкен байкап, биз тараптан ушу
акыйкатчы институтунда өзүнчө аскер кызматкерлеринин укугунун сакталышы боюнча өзүнчө бөлүм ачуу жөнүндө азыр бизде пикир түзүлүп, ошонун үстүндө иштер алып барылып атат. Буга чейин сиздердин институт аскерлер укугу жаатында иш алып барчу беле, мониторинг иштери болгонбу? Бүгүнкү күнгө чейин акыйкатчы аппаратында бөлүм бар, социалдык экономикалык укуктарды коргоо боюнча. Ошол биздин бөлүмгө аскер кызматкерлеринин укугунун сакталышы маселеси жүктөлгөн. Ушул бөлүм кызмат жумуш ушул багытта жумуш алып барып келгенбиз. Азыр деле алып жүрөбүз. Себеби деген өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы бир топ эл аралык пакттарды ратификацияланганда, мисалы үчүн социалдык экономикалык жана маданият укуктарынын сакталышы боюнча эл аралык пакт, анан жарандык жана саясий укуктардын эл аралык пактыны биздин мамлекет ратификациялаган. Анан бул жерде белгилеп кетиш керек, аскер кызматкерлери бардык жарандардай эле бирдей укукка ээ да. Бир гана жанагы бул аскер кызматын өтүп атканына байланыштуу тиешелүү мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдар боюнча ошо аскер кызмат өтүп аткан мезгилде анча-мынча чектөөлөр бар, ошо укуктардын сакталышы, укуктары боюнчачы, ошол гана айырмасы бар. Анан буга чейин биз өзүңүздөр билесиздер, биздин акыйкатчы аппараты жумушу эки багытка бөлүнгөн. Бул болсо бизге түшкөн арыздарды кароо жана адамдардын, жарандардын укуктарынын сакталышынын абалы жөнүндө мониторинг, инспекцияларды жүргүзүү. Ошо бүгүнкү күнгө чейин биз аскер кызматкерлеринин укуктарынын сакталышы боюнча аскер бөлүктөрүндө жана аскер комиссариаттарында жүргүзгөн жумуштарды боюнча мониторинг жүргүзүп келгенбиз. Айтсаңыз, аскерлердин укугун коргоо боюнча кандай чаралар болуп келди сиздер тараптан? Себеби бизде аскерде көп өзгөчө кырдаалдар кайталанып жатат го. Ооба, албетте акыйкатчы аппаратында ушу бул капалуу окуялар деп айтсак болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу аскер кызматын өтүп аткан биздин жарандар өзүнчө жанагы срочный солдаттардын бир топ укуктары бузулуп калып атат да. Анан ошолор боюнча биз өзүнчө иликтөөлөрдү жүргүзөбүз. Иликтөөлөрдү жүргүзүп тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берип, анын негизинен бул аскер кызматында кызмат өтүп атканда болгон окуялар болгондон кийин биз негизинен бул маалыматтарды же болбосо бул эмелерди аскер прокуратурасына беребиз. Жана ошол аскер прокуратурасында бул иш кандай болуп жатканын биз көзөмөлдөп турабыз. Ушул жаатта иш алып барган кайсы уюмдар менен кызматташасыздар? Бул аскер кызматкерлеринин укугунун сакталышы боюнча акыйкатчы аппараты өзүнүн жумушун алып барганда бир топ бей өкмөт уюмдары менен иш алып барабыз. Мисалы үчүн коомдук фонд бар, Кылым шамы деген. Бул уюм менен иш алып барабыз. Жанагы республика боюнча солдат аскерлердин энелеринин комитети бар. Булар менен чогуу иш алып барабыз. Жана жакын 2 жылдай болуп калды.
центр по предупреждению пыток деген түзүлгөн, национальный центр. Ошол центр менен чогуу жумуш алып барабыз. Мисалы үчүн биз жүргүзгөн мына 2014 мониторинг жүргүздүк, 2015 жылы мониторинг жүргүздүк. Ушу аскер кызмат өтүп аткандагы укуктардын сакталышы боюнчачы, ошол мониторинг жүргүзүп атканда бир топ укук бузуулар биз тараптан аныкталды да. Мисал катары айтып кетсек, аскер кызматын өтүп атканда жана өзүнчө аскер формасы бар да, ошол форманын сапатынын төмөндүгү белгиленди да. Көбүнчө бул биздин балдар аскер кызматын өтүп атканда ошо формалары синтетикалык материалдан жасалат экен. Бул болсо өзүңүздөр билесиздер, аскер кызматында кандай гана бир топ оор кызмат өтүшөт да, булар тердешет, кургашат дегендейчи. Андан тышкары ушу аскер кызматын өтүп аткандагы жанагы бөлүнгөн тамак ашына бөлүнгөн бекитилген акчанын өлчөмү биз эсептейбиз өтө төмөн депчи. Бир күнгө 60 сомдук тамакка 60 сом бөлүнөт экен. Маегиңизге рахмат. Биз болсо жаңылыктарыбызды улантабыз. Кызыктуу жаңылык: Түркмөнстанда жаратылыш газынан бензин өндүрүүчү завод курулуп жатат. Долбоор Туркменгаз жана Жапон Kawasaki Happy Industries менен Түрк Renaissance Industry курулуш компаниялары менен ишке ашууда. Бензин заводун курууга 1,7 миллиард доллар каралган. Газдан бензин жасоочу завод 2018 жылы декабрда ишке берилет деп күтүлүүдө. Ал арада Кыргызстанда илимге белгисиз жылан табылганы айтылууда. Бул тууралуу немис тилиндеги National Geographic немис тилиндеги басылмасында жарыялаган. Илимий экспедиция 2013 жылы алайга жасалган анык болду. Жыландын журналга чыгышы тууралуу Facebook'та жергиликтүү колдонуучулар жазып чыгышты. National Geographic деген туура 2013 жылы биздин Кыргызстанда жаңы түрү ачылды, жыландын жаңы түрү ачылды. Биз ушу жаңы түрдү биз реестрге киргиздирдик. Реестр деген баягы биз общий списокко киргиздирдик да жыландардан. Биз кадыр ошону биз өзүбүзгө мындай кандай айтсам билебиз, ушундай жылан бизде алайда бар экенин. Көрсөтүүбүздүн соңунда эми дагы бир кызыктуу жаңылык: кыргыз калпагы Гиннеске киргизүү аракети тууралуу жаңылык. Кыргызстанда жаштар бийиктиги 3,5, турасы 2,5 метр болгон кыргыз калпагын жасатууда. Идея Манас университетинин студенттери Солтобек Эркин менен Адилет Кубанычбековдорго таандык. Мынча чоң көлөмдө калпакты тигүү үчүн атайын тигүүчүлөр тобу жалданды. Мекенчил жаштар бул эмгегин 5 март калпак күнүнө карата даярдашты. Ал эми эртең бул чоң калпактын авторлору бизде студияда болушат. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.